Кыргыз журналисттери коому оор жоготууга учурады. Ушул жылдын 21-декабрында эл аралык Reuters маалымат агенттигинин кабарчысы Ольга Ивановна Дзюбенко 69 жашында каза болду. Ольга Дзюбенко 1954-жылы 30 январда туулган. 1971-жылы Фрунзе шаарындагы номер 13-орто мектепти, 1975-жылы Фрунзе шаарындагы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайын балдар музыкалык мектебинин мугалими адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун 1971-жылы Пермь шаарындагы номер 5 музыкалык мектепте гитара классы боюнча мугалим болуп баштаган. Ольга Дзюбенко 1982-жылы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1979-1984 жылдары Комсомолец Киргизии гезитинин редакциясында кабарчы болуп иштеген. 1984-1987 жылдары Кыргыз жарнама агенттигинин Фрунзе шаарындагы гезит журналдардын жарнак бөлүмүндө улук редактор болуп эмгектенген. 1987-1991 жылдары Кыргыз телеграф агенттигинин фото маалымат редакциясынын улук редактору болуп иштеген. 1991-1993 жылдары Жаштар гезити жумалык редакциясынын экономика бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалаган. 1995-1998 жылдары Слово Кыргызстана гезитинин редакциясында баяндамачы болгон. 1998 жылдан 2023 жылга чейин Reuters эл аралык маалымат агенттигинин кабарчысы болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Ольга Дзюбенко өзүнүн кесипкөйлүгү жана патриоттуулугу менен ата мекендеги журналистиканын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Ольга Ивановна Дзюбенконун жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, орду толгус оор жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Байсалов, Максутов, Орунбеков, Алагөзов, Эсенголов, Тилебаев, Догдурбеков, Шерматалиев, Султанбаев жана башкалар.